Жашоодо бардык нерсенин чечими бар. Болгону анын чечими бар экенин билүүбүз керек. Бул жашоо аз гана бир убакыт, ал убакытта өзүбүздүн билимсиздигибизден улам же болбосо билүүгө аракет кылбагандыгыбыздан улам башкалардын чечимин урматтабай өтүүгө, аларды басмырлоого акыбыз жок. Байкасак, аялдар жөнүндө аябай көп көрсөтүүлөр, китептер, телеберүүлөр, журналдар бар. Түрдүү семинарлар, иш-чара тренингдер өтүлөт. Аялдар өтө назик болушат. Алар корголуусу керек, камкордук көрсөтүүбүз керек дейбиз. Макул, бул аябай жакшы нерсе. Буларга каршы эмеспиз. Аял заты буларга татыктуу зат. Жакшы, бирок ушул жерден суроо жаралат. Ошол нерселердин баарын аткаруусу үчүн эркек затына кандай камкордук көрүлөт? Кандай нерселерде жардам берилүүсү керек? Эмнелер менен камсыздандырылуулары керек? Деги эле эркек ааламы кандай рухий муктаждыктары бар? Алардын көңүлдөрүнө кандай жол менен барылат? Эркек өз муктаждыктарын билсе, аялдар ошол муктаждыктарды толтуруусуна жардам берсе, эркек чыныгы өздүгүндө тура алат. Качан эркек өзүн күчтүү сезсе, ошондо гана жанындагыларын өз камкордугуна ала алат жана коргой алат. Муну менен аял жана эркек үй бүлөдөгү мамилени, биримдикти дагы да бекем кармап сактап калууларына шарт түзө алышат. Келиңиздер, ушул темада сүйлөшөлү. Эркектердин рухий муктаждыктары. Айтыңыздарчы, бул сөздү укканыңыздарда оюңуздарга эмнелер келди? Кайсы муктаждыгын билет экенсиз? Кайсыларын аткарып, кайсыларын камсыздай албай келет экенсиз? Оба, бул суроого толук эч ким жооп беришине кепилдик жок. Жада калса, бул сөздү алгач ирет угуп жаткандар да бар арабызда. Мунун жообу жеңил эле. Анткени көптөгөн көрсөтүүлөр, газета, журналдар, видео сабактар, атайын уюштурулган сабактардын көпчүлүгү аялдар жөнүндө. Аялдардын өзгөчөлүктөрү, сезимдери, мүнөздөрү жөнүндө айтылат эмеспи? Жашоодо бардык адам урматталууга татыктуу, жардам алууга татыктуу, түшүнүлгөн адам болууга татыктуу. Бирок ошондой болсо да, адам урматталуусу үчүн кандайдыр бир деңгээлде ушул урматка татыктуу жооп кайтаруусу, мындайча айтканда, башкаларга да урмат көрсөтүүсү керек болот эмеспи? Жакшылыкты бир адам кыла алат, а бирок ал жакшылыкты улантып кетүүсү үчүн экинчи адам сөзсүз аны көрө алуусу, сезе билүүсү жана ага жооп кайтаруусу керек болот. Качан адамдар бири-биринде эмне каалоолор болуп жаткандыгын билишсе гана бири-бирин жакшы түшүнө алышат. Бул жаатта сөзсүз адистердин кеңеши жардам берет. Бул кеңештер жалаң эле эркектер же аялдар үчүн эмес, жашоодо аял эркек чогуу жашагандыктан эки тарап үчүн да керек. Анда эмесе кеттик. Негизинен алып караганда, эркектер ааламында өзүнө тиешелүү өтө көп өзгөчөлүктөр бар. Ошон үчүн аялдар бул ааламды, тагыраагы, эркектердин жан дүйнөсүн 100% түшүнүп алабыз деп айта алышпайт. Аялдар да ушул сыяктуу. Бирок психологиялык жактан кандай катачылыктарды кетирип жатканыбызды түшүнүп алсак болот. Ушул жаатта эң алгач эркектердин психологиялык муктаждыктарын санап өтүүдөн баштасак. Аялдар эркектердин рухий муктаждыктары жөнүндө билүүсү шарт. Кайсыл бир учурларда аялдар эркектерди жакшы түшүнүүсү, колдоосу үчүн буларды билүүсү жада калса өтө зарыл. Анда эмесе эркектердин 5 психологиялык аспектисин карап чыгалы. Биринчи, эркектер эң алгач сиз күчтүүсүз деген мамилени, ишеничти, керек болсо көп мактоо сөздөрдү алып туруулары керек. Бул нерсе физикалык күчүнө да, акыл күчүнө да, жада калса кесиптик күчүнө да таасирин тийгизет. Эркек киши, мисалга алсак, жубайым, кызым, апам же болбосо эжем мени күчтүү деп билет деген сезимди дайыма сезип туруусу керек. Сиз чынында күчтүү адамсыз, акыл жагынан да, физикалык жактан да билем. Сиз күчтүүсүз, муну ар дайым сеземин. Сиз күчтүү адиссиз, күчтүү дарыгерсиз, күчтүү мугалимсиз. Мен билемин, бул нерсени сиз аткара аласыз деген сезимди бат-бат байкап туруусу керек. Оба, бул нерселерге чынында ал эркек болбосо дагы. Башында айтып өттүк го, физикалык күч, акыл күчү, адистик күч деп. Ошол күчтөрдүн жок эле дегенде бирөөсүндө ал эркек чынында күчтүү болот. Эч кайсы тараптан күчсүз болгон адамдын өзү жок. Ошол адамдын кайсыл жагы күчтүү экендигин таап алып, ошол жагына маани берип, өстүрүп алса, өстүрүүгө жардам берсе, калган күчтөр акырындык менен күчтөлө берет. Айрыкча аял киши, эркектин жакын адамдары сиздин колуңуздан өзү эмне келет эле? Көрдүм жасаган ишиңизди. Андан көрө мынаны кылыңыз. Бала чаканы эптеп жакшылап багып алыңыз. Сиздин акылыңыз өзү эмнеге жарайт эле? Бир нерсени эптеп чече албайсыз деген сөздөр мамилелер
мамилелер эркек кишини руханий аябай алсыратып коет. Ошон үчүн бул нерседе аябай этият болуубуз керек. Бул сөздөр жалаң эле чоң курактагы кишилер үчүн эмес, балким сиз үчүн дагы эле кичинекей болуп сезилген балдарыңыз үчүн да тиешелүү. Турмуш жолдошторуңуздарга тиешелүү нерсе бул биздин кичинекей балдарыбызга да тиешелүү. Анткени сиз балам деп кооруп, эркелетип, кичине деп ойлоп жүргөн бала күн келип бир үй бүлөнүн коргону болот, күчтүү баатыры болушу керек. Албетте, ал эркек киши экендигин анын колунан көп нерселер келерин күнүмдүк жашоо шарттарыбыз менен көрсөтүп, билдирип, сездирип чоңойтуубуз керек. Мисалы, эркек балдар аялга караганда көбүрөөк жейт эмеспи? Бир уулубуз карындашына тамакты калтырбай жеп салды. Кийин көп тамак жеп алдым деп наалып калганда, уулум, сен деген эркексиң да, эркек адам өзүнүн напсисин да жеңе алат. Сен муну кыла аласың да, кийинки ирет сен эмне кылууну билип алдың. Бул үчүн наалуунун кереги жок. Бир-эки эле жылуу сөз менен эркектин өзүнө болгон ишеничин бир кыйла жогорулатууга болот. Бул биринчи муктаждык болду. Экинчи муктаждык. Эркектерде көп эмес, кээде ушундай бир убактар болот. Алар өздөрүн угулган, тыңдалган адам сезгиси келишет. Тынч бир кулакка муктаждыгы болот. Алардын проблемалары, иштери, айланадагылар менен болгон мамилелерде, же болбосо келечекке тийиштүү бир максаттары жөнүндө, же болбосо жөн гана өтмүштө болгон окуялар жөнүндө кимдир бирөө менен сүйлөшкүлөрү келет. Бул нерсе көп кайталанбайт, а бирок мындай муктаждык убак-убагы менен эркектерде жаралат. Бирок бул муктаждык мен сизге айттым эле, ушуну кылбай эле коюңуз деп, ал жака барбай эле коюңуз деп, өзү сиз эч мага кулак салбайсыз да. Мына эми акыбети. Эмнеге сиз мындай деп айтпадыңыз? Эмнеге мындай кылбадыңыз? Деген сөздөрдү угуу үчүн эмес. Көпчүлүк убакта үй бүлөлүүлөр мындай арызды көп айтышат. Жолдошум достору менен болгон убакта же туугандарыбыз менен бирге олтуруп калсак, көп сүйлөп бир жакшына кубурашып олтурат, а мени менен болсо эч жазылып отуруп сүйлөшпөйт. Ишинде кесиптештери менен болсо жөн эле жылмайып сүйлөшөт. Эмнеге мени менен сүйлөшпөйт деп арызданышат. Ушул жерден суроо. Сиз өзү кандай уга аласыз? Сиз ошол суктанган достору, кесиптештери уккандай уга аласызбы? Ушул жерде бир мисал айта кетели. Эгер эстеп калсаңыз, пайдасын бере алат. Турмуш жолдошуңуз болобу, уулуңуз болобу, ичи уулуңуз болобу, ага же иниңиз болобу, эркек киши сизге дилин ачып сүйлөп жатканда, жөн гана бүт денеңиз менен эч нерсе кылбастан чоң бир кулакка айланыңыз. Башка эч нерсе керек эмес. Кулак сүйлөбөйт, кулак болгону угат. Аз-аздан кашыңыз, башыңыз менен реакция берип, коштоп турсаңыз жетиштүү. Сиз үчүн бул аз гана убакытты алат, а бирок эркек үчүн өтө пайдалуу убак болот. Бардык нерсени түгөл кылып, казанда тамак бышып кеттиби, чай кайнап кеттиби, булардын баарын тынчытып, угуу искусствоңузду гана жандырып бериңиз. Бул нерсе муктаждык болуп эсептелет. Эскерте кетүүчү нерсе, муктаждык менен каалоолордун арасында өтө чоң айырма бар. Муктаждыгы кандырылбаган адам физикалык жактан жаман абалга түшкөн сыяктуу рухий кеселдикке кабылат. Ошон үчүн угуу жана угулган болуу каалоосу эркектердин муктаждыгы болуп эсептелет. Ушунчалык сүйлөгүңүз келип, өзүңүздүн ойлоруңуз кудум туурадай сезилип жатса да, аларды айтып акыл үйрөткүңүз келип жатса да, өзүңүздү басыңыз, өзүңүздү кармаңыз. Кулак сүйлөбөйт го деп унчукпай калыңыз. Бул жагдай көп кайталана бербейт. Эркектер анчалык жан дилин ачып, дарттарын бирөөгө айта беришпейт. Ошол убакта угуп кое алсаңыз, сизге болгон ишеничи дагы, сыйырматы да өсөт. Үчүнчү муктаждык болсо, ар бир адам затынын кызыккан бир хоббиси же таланты болот. Кимдир футболду жакшы көрөт, кимдир унаасын жасап тазалоону жактырат. Кимдир бирөө чыгармачыл, кимдир бирөө болсо мыкты математик, мыкты башкаруучу. Эч качан анын жактырганын жемелебеңиз, урмат кылышыңыз керек. Ал аны жакшы көрүүсүн, билгениңизди да билдирип коюңуз. Мүмкүн болсо, сиз да аны жактырып кызыгып коюңуз. Эгер футбол командасы жеңип калса, чогуу кубаныңыз. Эмне мынчалык ушул унааңызды жасап, кооздой бересиз? Сизге унааңыз ишиңиз футбол болсо эле болду. Сизге окшогон ыр жазымыш болгондор толтура. Элдер сиздикин окумак беле. Убактыңызды бекер коротуп жатасыз. Андан көрө бир пайдалуу, акчалуу иш кылбайсызбы? Деп алардын жактырганын тоготпогондой түр көрсөтөбүз. Төртүнчү муктаждык. Билесизби, эркектер кээде турмуш жолдошунан, ата-энесинен, жакындарынан узакташуу абалын баштан кечиришет. Бизде эл арасында айтылып жүрөт. Муну баарыбыз эле билебиз. Аялдар кабыл алуу, акыл өрчүү жаатында 4 жашка алдыңыраак жүрүшөт деп. Аялдар ошол үчүн дагы кээде эркектерге акыл үйрөтүп жиберишет. А бирок бул дегени алардын акылы көп дегендик эмес, балким алдыңыраак,
эртерээк реакция кылат дегендиги. Бул учурда эркектер болгону рухий алсырашат. Ал убакта аларга тийбөө керек. Ал учурда эркек түнт болуп, азыраак сүйлөшүп, мамиледе суздай түшүшөт. Көңүлү чөккөндөй абалда болуп, сырдуу болуп калышат. Муну сиз сезе аласыз. Ал убакта артынан кууп, чукулай бербеңиз. Бул абалга бир мисал келтирели. Элестетиңиз, бир калемди алалы да, ага акчаны ороочу резинаны киргизип, ал резинаны кармап туруп, артка тартсаңыз, кайра алга жылат. Резинаны кармап, катуу тартсаңыз, ошончолук тездикте алдыга кайтат. А эгерде резина бир аз эле тартылса эле жетип келе берсеңиз, анда ал резина алга кайтууну каалабайт, аракет кылбайт. Бул учур ушул сыяктуу. 5-чи муктаждык чечимин жогору көтөрүп коюңуз. Жашооңуздарда эркек кандайдыр бир чечим чыгарган учурда, карасаңыз ушуга менин акылым жетпегенин, акылыңызга бали, баракелде деп чечимин жогору көтөрүп коюңуз. Эгерде ушундай бир психологиялык алыстоодо да аялы же ата-энеси өзүнүн чечимдерин аткарууну уланта беришсе, сен менин айтканымды кыла бергин, ушул иш туура чыгат дей беришсе, жаш туруп сен эмнени билет элең деп жеке чечим чыгаруусуна тоскоолдук кыла берсеңиз, эркектин үстүнө бир коробканы жаап коюп, андан эч жака чыга албай турган абалга алып келесиз. Бул абалда өзү эмнени каалап жаткандыгын, эмнеге ачууланып жаткандыгын дагы эркектер түшүнүшпөйт. Бул кээ-кээде болот. Бул абалга кабылган адамдан биз жогоруда эсептеп жаткан 5 муктаждык тууралуу кайсыларын канчалык деңгээлде аткарып жатасыз деп сурасаң, кокуй, менде ушундай муктаждыктар барбы деп таң калышат. Мен эч кимге айтпаймын ичимдеги сырымды деп айтышат. Апей, бул муктаждык го десең, таң калышып отурушат. Менин ушундай муктаждыктарым бар экен, мен буларды толукташым керек экен деп эркек өзүн өзү түшүнүүсү керек. Кээ бир эркектер бар, эмнегедир өзүн көп нерседен тарта беришет. Таланты бар, аны элге чыгаруудан, ачык жарыялоодон коркушат. Анткени ал жана айтып өткөндөй, үстүнө коробка коюлуп калгандай абалга түшүп калганын өзү да билбейт. Өзү менен өзү кыжалатта жүрө берет. Эркектердеги жалкоолук дагы, кош көңүлдүк дагы мына ушул алардын чечимдеринин урматталбагандыгынан. Үй бүлөдө эне балдарына ишенбестен, эркектердин иштерин да өзү кыла берген болсо, балдарына берсе, бир аз ката кетирсе ачууланып, берчи мага өзүм эле, колуңдан эч нерсе келбейт, шалтурук деп уруша турган болсо, мунун натыйжасы ушундай болот. Ушундай тарбиянын улануусунан жалкоо эркектер пайда болот. Көпчүлүк аялдар арызданышат. Үйдө эркектин ишин да өзүм кыламын. Жок дегенде бир отвертка кармап, бир жерди бурап койбойт. Бузулганды оңдоого шашпайт, актай турган жер болсо кылбайт. Достор, бул нерсе жалкоолук эмес. Мунун аркасында коркуу бар, өзүнө ишенбестик бар. Ал мурун кандай иш кылбасын аны урушушкан, ишенишкен эмес, кемсинтишкен, уялтышкан, жемелешкен. Ал ошол эмоциялардын таасиринен улам, өзүнө ишенбестиктин тузагынан чыга албай, башка андай ката кетирүүдөн коркуп калган. Эгерде келечекте балаңыз чыныгы эркектик сапатта болуусун кааласаңыз, күчтүү, эрктүү болушун кааласаңыз, анын үстүнө кичинесинен баштап коробка таштабаңыз, анын чечимдерин урматтап чоңойтуңуз. Дагы бир кеңеш: эркектер жеңил нерсени тез кабыл алышат. Үйүңүздө бардык иштерди күйпөлөктөп өзүңүз аткара бербеңиз. Аларга иш калтырыңыз, жардам сураңыз. Анткени алар бул нерсеге бат үйрөнүшөт. Эркектерге акыйкатты айтыңыз. Алар сезимталдык эмес, акылдык жагынан жакшы ойлонушат. Бул нерселер бардык апаларга, бардык жубайларга тиешелүү эмес. Болгону кээ бир аялдар туура эмес жол тутуп албоосу үчүн, кээ бир эркектер да менин муктаждыгымды толтурушуңар керек экен деп эркелеп кетүүсү үчүн эмес, өздөрүнүн кандай муктаждыктары бар экенин билүүлөрү үчүн керек. Жашоодо бардык нерсенин чечими бар. Болгону анын чечими бар экенин билүүбүз керек. Бул жашоо аз гана бир убакыт, ал убакытта өзүбүздүн билимсиздигибизден улам, же болбосо билүүгө аракет кылбагандыгыбыздан улам башкалардын чечимин урматтабай өтүүгө, аларды басмырлоого акыбыз жок. Ар бир инсан урматталууга татыктуу. Адам затына 4 эле тамгадан турган сөз болуу жетиштүү. Ал 4 тамга адам сөзү. Эмне үчүн жаралсак, ошол үчүн жашоону насип кылсын. Өзүңүздөргө жана өздүгүңүз болгон инсандарыңызга жакшы караңыз. Кийинки видеого чейин.